Ассаламу алейкум, урматтуу Москва жергесинде жашап эмгектенип жаткан мекендештер, амансыздарбы? Мен бүгүн метро Бабушкинскадагы кыргыздар көп жайгашкан, кыргыздардын мындай айтканда рыногу деп айтып койсок дагы болот. Бул жакта рынокто кыргыздардын бары бар экен, Нокен самса бар экен, наркы жакта уйгурский лагман номер 1 бар экен, кийим дүкөндөрү бар экен. Ошолордун катарында 4 айдан бери элге кызмат көргөзүп келе жаткан Мидос шаурма по-нарынски дегенге жардамага тарткан келдик. Туугандар, бул жерде кыргыздардын мына маркеттери дагы бар. Мындай айтканда кыргыз дүкөндөрү бар, такылып кеткенче. Мына метро Бабушкинскадагы жашаган бир туугандар аябай көбүңүздөр мактап жатасыздар буну. Мен дагы элден угуп жүрдүк элек. Келген адамдын баары чыныгында мактап атат. Назар салыңыздар, элдер эмне дейт. Андан кийин кенен отуруп маектешели. Агабыз мынакей франшиза боюнча дагы сөздөр бар дейт. Арзандыклардан бар дейт. Ассаламу алейкум. Шу рекламада көрүп калдык элек. Шаурманы аябай дамдуу экен. Şu oydogудай эле айткандай эле чоң. Бирөөнү өзүм жей албай койдум. Мындай айтканына дал келет экен. Келе бергиле. Аябай жакшы экен. Вкус на самом деле очень насыщенный. Понравилось, что она большая, объемная такая, прям по-домашнему. И я прям наедаюсь. Я уже половину съел, она мне не лезет, но она очень вкусная, поэтому я ее доем. И обязательно еще к вам приду. Тут рядом живем, к вам постоянно заходим и очень нравится. Но келгелем, но метро Бабушкинский северный рынок деп коет, мондай шаурма бар экен. Басы болсо 450 рубль дейби, ушундай 400 рубль экен. Чучук менен аты болсо Кара Жорго деген эме менен келгиле жеп кеткиле. Аябай сонун экен. Жакшы туугандар, доставкада иштеген жердештер, мекендештер, ушул жерде шаурма жасалат. Ушул жерден келип шаурма жеп кетиңиздер. Өтө сонун, өтө даамдуу. Мына ушул азыр мен жеп аткан шаурма 250 грамм. Өтө сонун, чоң. Буну да өз бир адам өзү жеп түшүп деле кыйын болот эгер жок болсо. 350 сомдуктары да бар. Аны жейм дегендер келип ушул жерден даам тартып жеп көрүңүздөр. Өтө сонун болот. Бардыгыңыздар чакырам, келип шаурмадан жеп, даамын татып кетиңиздер. Өзүбүздүн балдар, жигиттер ачыптыр. Жигиттердин колу абдан жакшы экен, молодец. Мен бу дайыма ушул жерден жеймин шаурманы. Любой момент келем, даяр болот шаурма. Ошо элден уккам эле, Бабушкинскийде бизде эме ачылды деп, кыргыздарда шаурма ишин ачылды деп келдим. Жеп көрдүм. Абдан сонун экен. Порция деле абдан мощный экен. Өзүң араң жеп кеттим. Ошондой келип турууга, жеп турууга деп айтайын дегем эле. Көптөн бери келип турабыз, абдан даамдуу шаурма. Узак болсо дагы Люберстиден келип жейбиз. Адам даамдуу болгон үчүн келип жеп кетсеңиздер болот. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, аябай көп мекендештер негизи келип ушул жерден шаурма жеп кетишет. Көп видеого тартуудан, видеого сүйлөгөн бир аз алышты. Киргенде бир 10 адамдар отуруп видеочуда шаурма жеп кетсе болот экен. Келгениңиздерде Ажыбай агабыз ушул жерден күтүп алат сиздерди. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, кандайсыз? Өзүңүз иштеп атасызбы? Жакшы, рахмат. Отуруп кенен сүйлөшөлү анда. 4 айдан бери иштеп келесиздер, а? 4 айдан иштеп келесиз. Шаурмаларыңыздын өзгөчөлүгүнөн мына клиенттер чыныгында көп экен. Сүйлөшүп отурдук бул жерде көбү менен. Чынында көрүп сүйүндүк. Кандай эттен жасалат. Анан негизи эле видеонун башында айткан, биз негизи кызыктуу оюндарды уюштуруп тартабыз. Көрүп жүрөсүз роликтерибизди. Да. Мындай кылайлыкпы? Кимде ким жакшы комментарий жазып сизге келип көргөзгөн болсо, алдыңкы биринчи келген бир 20 адамга бирден мына арзаныраак шаурмаңыздан белек катары берсек. Кандай дейсиз? Видео чыккандан кийин. Арзан эле эмес, видеостон берели. Видеос кайсы видеосуңуз? Ошондо сырты кызыл болгон лаваш. Бул мисалы бул урматтуу жердештер айтып берейин, бул стандартный шаурма кетет. Буга казан бар атайын. Казан ысык болот. Ушу казан үстүнө мисалы шаурма коюлат да, лаваш, мисалы шаурманын үстүнө соус коюлуп, казан ысык болот, ошо лавашка сиңет да. Бул да бир өзгөчө даам берет. Баасы канча мунун? Бунун баасы 300 рубль. 300 рубль. Канча грамм чыгат негизи шаурмаларыңыз мындай? Где-то 450 грамм чыгат. 450 грамм. 450 грамм чыгат да. Жегенди баарынан ашып атат, бирок чындыгындачы чөптөгөн салып кеткендер болуп, калтырып кеткендер болуп атат. Ашып калат экен да. Бардыгы грамм ошондой элеби же кандай? Көбүрөөктөрү бар. Кара Жорго кетет.
Кара жорго. Бу эме кара жорго. Буга ичинде чучук да кошулат да бугачы. 3 кусок чучук кетет дополнительночы. Ошо бул дополнительно бул кара жорго. Двойнойдун үстүнө чучук кетет да ошондо. Бунуңуз обычный. Бул обычный стандартный шаурма, бунун баасы 250 рубль. Бул шаурма тармагында канча жылдан бери жүрөсүз өзүңүз, анан кийин франшиза боюнча видеого чейин сүйлөшүп калдык, ошолор боюнча кичине маалымат берсеңиз. Биз буга чейин Кыргызстанда Бишкекте иштеп жүргөнбүз. Шаурмамыз болду. Бөсүндө шаурма ишине демелерибиз бар болчу. Точкалар. Точкаларыбыз бар болчу. Ошо биз турмушка байланыштуу Москвага келип калдык. Жерлештер катары эле анан биз да бир жолу биз шаурма тармагына кирип да иштеп көрөлү дедик. Мисалы, эң биринчи Москвада точкабыз ошо. Азыр биз эң биринчи июнда баштаганбыз, ушу точкада иштеп, июндун 1-инде. Эң биринчи биз 5 килограмм менен баштаганбыз да. 5 килограмм ушул жерден. Ушул жерден. Азыр Клинский базар топтодук, мисалы, азыр 70 килограмм эт сатып атабыз күнүнө. 70 килограмм күндө бар. Күнүнө 70 килограмм. 24 саат иштейбиз. Биздин клиенттерге кичине да бонус болсун деп бизде чай бекер да, каласа чай ичишет. Кичине болсо дагы бул кандай десек, мекендештер болгон эме да. Ким келсе дагы чай бекериби? Жекелерге деле. Баарына. Шаурма албай деле. Такси жок деле. Көп жерде особый таксилерге көп басып жатат. Бизге шаурма албай деле чай бекип ичип кетер салат. Күрөр бир туугандар мынакей, жакшы экен. Жакшы ошондой. Франшиза боюнча айтып бересиз. Франшиза боюнча бизде мисалы ким мисалы Иса мырзанын атынан ким келсе бизге франшизабыз негизи 800 000 болчу, 50% скидка кылып атабыз азыр алдыңкы 5 адамга. Франшизанын ичинде эмне кирет? Франшизанын ичинде эттин рецепти кирет, полный тех карталар кирет, соустун, шаурманын рецептери бүт баары кирет да. Мисалы, биз мисалы плюс обучение кылабыз, мисалы сотрудниктерди. Мисалы, эгер бизге бир мисалы жаран келип, мен ушу шаурма ичине точка ачайын дедим элем, Москва ичинде ачайын дедим элем десе, мисалы, ал мисалы өзүнүн бир сотрудниктери болсо, же өзү үйрөнөм десе, ошого 24 саат эшик ачык болот. Любой убакта келип, биз менен сүйлөшүп, шаурма биз менен аралашып жасап, цехти бар көрүп, эт чыгарган жерди цехти көрүп, баардык нерсени көрөт да, мисалычы, бир ай бойчу. Бизде мисалы биз точканы чогуу тандашабыз, мисалы баардык нөлдөн баштап эмеге чейин да, сопровождение алат экен да, мисалы. Ручка алып, плюска чыгарып беребиз да, мындай айткандачы биз. Мисалы, жөн эле атын берип койдум, өзүң иште эмес да, биздечи, мисалы. Полный сопровождение, рецепт канча жазылат, соус канча жазылат, майда чүйдө маркетинг коддор болсо ошолорду да. Висканы деле даярдап бересиңер өзүңөр. Биринчи 5 адамга бизден вивиска болот, митос, нарын пашаурмыйский деген. Анан бизден кичине да бонус болсун, 50 килограмм эт да бизденчи деле начало. Мынакей. 400 000 болду 5 адамга. Негизи кызык сурагандар көп окшойт бул франшизасына. Мисалы, бизден 4-5 күн ичинде эле келип сурашат да, мисалы эттин рецептин сатасыңарбы, же франшиза ачсак болобу депчи, мисалы. Ошо суранычтардын эмесинен дагы биз ушуну жүргүздүк да, мисалычы. Мисалы, бул точка өз иштеп атабыз, данный Москвадан мисал бизге деген азыр жаным эмет Югозападтан, Кузьминкиден, Шелковскийден, Красногорск, Химки, Подольстон, Истрадан бери келип жеп атат да, мисалы. Анткени бүт жерде чайхана, бүт жерде самсагана бар, бирок шаурма, жакшы шаурма действительно дефицит болуп атат да, мисалы. Спрос көп болуп атат шаурмага. Ошол себептен да, мисалы биздин деле азыр точкабыз кичинекей болгон менен, бирок ушу биздики деле күчү жетпей атат. Ошол себептен да ачылса болот да, мисалы. Эки аппарат коюпсуздар, жардамга берер алдынан коюпсуздар. Анткени биздин бир аппарат жетишпей жатат да, элдердин ожидания бизге 1 саат, 1,5 саатка болуп кетип атат, мисалы. Обед учурунда, мисалы, кечки учурунда эле жумуштан чыккан учурлардачы. Жакшы. Ошол кичине болсо да очередь азайып калды да. Доставка кызматы сиздерде барбы кандай же? Алып эле сразу жылуу жейиш керек болсо. Бизде доставка пока иштейлик, только Бабушкинский районда эле иштейт. Мисалы, биз доставка үчүмет элекпиз, бирок эгер кимдеги мисалы 30-тан 40 үйдө болсо доставка кылып беребиз да. 30-дан 40-тан үйдө болсо. 30-тан үйдө болсо доставка кылып беребиз. Жакшы экен.
Yaxşı, anda mesela biz kaysinisini maqtaysiz, kaysi birden Барын ар биринин айтсак. мисалы ар биринин өзүнчө даамы бар да. Өзүнчө. Бул кичине чуть-чуть острыраак кетет. Бул обычный стандартный классик вкус. Мында чучоктун даамын берет. Арыгин өзүнүн вкусу бар да. Фири кошуп бересиздер, халапено андайлар негизи. Ар биринде ичинде кошулган. фрилер ичинде кошулган. Халапеньо, острый нерселер баары эме эч кандай акча алынбайт. Баары клиент айтып эле мага острый кылып берип койгула же халапеньо кошуп берип койгула дейт. Болду все. Же собой салып беребиз, өзүнчө отдельно алыпчы. Ет толко курун, жана курун не жок, толко говядина. Только говядина иштейбиз. Говядинага элдер кызыгуусу кандай экен куринге караганда негизи? Мисалы Орустардын клиенттериңизде деле бар экен да силерде? бизде орустар мисалы жердеш мисалы кошуна мамлекеттер Өзбекстандан, Тажикстандан жарандар да көп келет да. Орустар да көп келет. Биз только эме говядина сатабыз бул жердечи. Мисалы говядина биякта Москвада көп сатып бербейт экен да. Ошого байланыштуу спрос көп экен буга да. Ар любой метронун түбүндө куриц сатат, бирок говядина сатпайт да. Ошо говядина үчүн бизге көп келип атышат. Постоянный клиенттерибиз бар. Орустардан деле. Мына туугандар, кара жорго деген шаурма, ичинде казысы бар экен. Биринчи ушундан дам тартып көрөлүк. Чындыгында ачат экен. Көрүнүшү элечи. Бисмилlah, аш басып. Көбүрөөк билип чайнап жей турган нерсе экен да. Чындыгында тамшаныпчы. Видеодо айтып жеткизиш кыйын, чындыгындачы. Мына кара жоргодон жегендер болсо, комментарияга өз оюңуздарды жазыңыздар, чындыгында. 400 сомго арзан. Москва сити же наркы биркларды кымбат эле сатылып турган шаурмалар экен да, чындап. Бир жеп көрүңүздөр. 400 дедик, а? 400. Кымбаттап жана болобу бул жерде кандай? Жок. Биз бурда акцияга 300 эле сатканбыз. Азыр 400га чыгардык да. Өзү жаксын деп. Жок. Баасына мындай салыштырмалуу арзаныраак экен, чындыгындачы. Эмне булар жанында жаман кымбат сатылат. Bunun adı ne? Midos. Midos. Чуть-чуть кичине острый. Рецепт өзүңүздөр ойлогон окшойсуз. Бүт рецепттер өзгөчө да мына. Чындыгында даамы. Мындай шаурма чында жеген эмесмин. Ар бир шаурманын ар бир шаурманын өзүнүн даамы бар. Вкус башкача. Бул чучук казы кошконуңуздар үчүнчү мына башкача экен даамы. Сочный экен. А булчу? Мидос. Бисмилlah. Бул жумшагыраак болот ичинде лаваш. Лаваш жумшагыраак кетет. Бул деле жакшы экен. Бул острыйраак экен. Жаман жумшагыраак экен лавашы да. Лаваш жумшагыраак кетет. Сыртына соус кеткен үчүн да. Бул деле жакшы. Бирден бир өткөн жакшы экен. Жеп жүргөндө жазып коюңдар сиздер. Обычный классический бул. Обычный классический. Бул эмне бардыгы бизде эле просто могу лаваш деле өзгөчө болобу же кандай? Жок, бул экөө тамырный лаваш экөө. Окшошураак экен бир аз. Бул экөө бул сырный лаваш. Бул ачуураак, бул бир аз катуураак окшойт менче мындай. Бул эме классический да, бул обычный тостерге басылган боюнча да, бул ушуну кичине катуураак болот. Настоящий. Сом. Бул 250. 250 ушу. Говядина ушундай шаурмалар 250. Мындай баа билбейм. Кыйын да. Говядина кыйын чындыгында. Кыйын мындай. Жакшы ишиңиздерге ийгилик. Рахмат. Ар дайым элдин кызматына жүрө бериңиздер. Бул артында эле бир нерсе шоп деген кыргыздардын кийим дүкөнү бар экен. Ошол жактан келип кийингенче, продукт кылганча, чай ичкенче ушул келип ушул тууганыбызды поддержка кылып коелук. Мына франшизасынан арзанатып мен 5 адамга берем деди. Бул деле чоң иш чындыгындачы. Өзүңөр мындай келсеңиздер жанагы болушу мүмкүн. Бирок мына видеодо издегендер болсо деп булардан атайын изилдеп жанагы кылышат.
документтерге жардам бересиздер, колдон келишинче официалдуу кылганга. Жок, ошо биз нөлдөн баштап баардык нерсени түшүндүрүп беребиз да, мисалы билбеген адамга, мисалы бизге көрүнбөгөн проблемалар билбеген адамга чоң проблема болушу мүмкүн да. Мисалы правасы жок айдагандай эле болот да, эгер бул сфераны түшүнбөсөчү. Туура айтып, правасы жок айдагандар эстеп көрүңүз эмне болуп эле да. Чындап жаман кыйын, ойлоно бердим ошо сиздер чыкканда каякта. Ошондой эле да, мисалы биз бул сфераны биз нөлдөн баштап 100%ке чейин билебиз да. Өз жумушубузду билебиз, эмне кандай экенин билебиз дегендейчи. Примерно канча акча кетет ушул бизнес баштап кеткенге? Франшизадан сырткары. Франшизадан сырткары, мисалы смотря кандай, аренда где-то миллион кетет да. Плюс-минус. Миллион жетет да кенен кесирчи. Эгер помещение ремонт болгон болсо, ичине жакшы столдор коюп, жакшы оформление кылып, миллион жетет кенен кесир. Жакшы. Туугандар, сунуштаймын. Жок дегенди бир жолу келип жеп кеттиңиздер, анан жеп бүткөндөн комментарий жазып коюңуздар. Кудай кааласа бул даамы өзгөчө башкача болуп кетет деп ишенебиз. Ооба. 4 айдан бери ушундай менен иштеп атабыз. Кудай кааласа жакшы комментарий күтүп калам. Ишиңиздер ийгилик, каналга каттала кеттиңиздер. Кыргызбай каналы ошол жеринен маалымат алып берүүгө ар дайым аракет кыла бермекчибиз. Көрүшкөнчө сонун менен. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге сүйүнагамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сиеналар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.